30 жылдан ашык убакыттан бери онкологиялык дартка чалдыккандарды дарылап, тармакта өлүмдүн санын азайтуу боюнча бир канча долбоорлорду жазып, адам өмүрүн сактап калууга болгон тажрыйбасын жумшап келген дарыгер Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы деген ардактуу наамга ээ болду. Өлкөдө 28 миңден ашык рак менен ооруган жарандар каттоодо турса, жыл сайын 5-6 миң жаңы оору тизмеге кошулат. Ар бир 4-үнчү бейтап оорунун акыркы стадиясына жеткен. Мындай учурда дарылагандардан сырткары психолог болуп адамдын айыгууга үмүт берүү үчүн бүтүндөй энергиясын сарптоого туура келет. Азыркы биздин Кыргызстанда онкология кызматына 3 көйгөйдү чечишибиз керек болуп атат. Биринчиден материалдык техникалык базаны өнүктүрүш, экинчиден кадрларды даярдаш, ошонун эсебинен үчүнчүдөн жанагы эрте своевременно деп койсо ранняя диагностика жетиш да. Ошондо бул онкологиялык оорулар менен күрөшүү, аларды айыктыруу алда канча жеңил болуп кала турган маселе да. Жогорку даражадагы сыйлык алгандардын катарында өз ишинде үзүрлүү иштеген ар улуттун өкүлдөрү бар. 47 жыл травматолог болуп иштеген Акиф Алафердов учурдагы белгилүү ортопед травматологдордун көпчүлүгүн эмгек жолунда тарбиялап өстүргөн. Ал пенсиядан кийин да элге эмгек калтыруу максатында китеп жазуу үчүн архивдик материалдардын үстүнөн иштеп келет. Кыргызстанды мекендеген 20 миңден ашык Азербайжан улутунун биримдигин жетектеп, 5 муундан бери кыргыз жерин байырлап, элге кызмат кылып келе жатат. Мечта всех азербайджанцев. Кыргызстанда жашаган ар бир азербайжандын кыялы эки элдин достугун бекемдөө. Мага мамлекеттик даражадагы достук ордени берилип жатканына абдан кубанычтамын. 1933 жылдары азербайжандар Кыргызстанга келип отурукташкан болсо, андан бери канча муун алмашып. Мен Кант шаарында туулуп өскөндүктөн ушул жерди ыйык тутуп мамлекеттик ооруканада эмгек өтүп, сыймыктанып иштеп келдим. Достук ордени мен үчүн баа жеткис сыйлык жана сыймык. Мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болгон жүздөгөн дарыгерлер бар. Арасында ар улуттун өкүлдөрү, алыскы аймактарда шарты катаал элет жеринде иштегендер, түйшүктүү кесипке жарым кылымдык өмүрүн ардаган кесипкөйлөрү кездешет. Алар эмгекти баалаган сыйлыктар кошумча дем берип, өз кесибине болгон жоопкерчиликти күчөтөөрүн айтат. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалато 24.